500 сом эле 70 түрүн үйрөнсөң өтө жумшак. Андан кийин маринадка бышкан үчүн аябай даамдуу болот. Сатылбай калабы десем, 1 ай деле түгөнүп калган да. Мурду көп канаган жаш балдарга дагы орто туздалыкта туздалган бадырыңды берсе, ошо мурду канаганда токтоп калат. Көбүнчө өспүрүм балдарда көп кездеш. 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айында ар бир адам ооз ачарга ар кандай даамдуу тамак аштарды издейт. Ал эми бүгүн биз ошол Бишкек шаарындагы Эртайлак көчөсүндө жайгашкан Гүлшан эжекенин үйүнө келдик. Гүлшан эжеке өз колунан компоттун түрлөрүн, аны менен катар карын курдак, быжы, баштын этин бышырып, өзгөчө бир даамдар менен жалпы шаар тургундарына мыкты кызмат көрсөтүп келет. Бүгүн биз ошол Гүлшан айымдын колунан жаралган кандай даамдар жалпы биздин кабдарларга сатылып жаткандыгын сиздерге көрсөтүп беребиз. Нардактуу көрүүчүлөр, Гүлшан айымдын үйүнө келдик. Былтыр мындан 2 жыл мурун дагы атайын келип тартып кеткенбиз да ушул кухнядан. Анан бүгүн өзгөчө кышка даярдык. Азыктар биздин астыбызда турат. Бул жерден өзүңүздөр көргөндөй салатты, ачууну, туздалган бадыраңды, жүгөрүнү, жалпы эле ушул айымдын колунан жасалган азыктарды көрүүгө болот. Эми ушул боюнча кененирээк сүйлөшөлү деп келдик. Себеп деген азыр ороз айы, көпчүлүк адамга мына ушундай баягы нукура, таза азыктар керек болот да. Анан бул ишти баштап калышыңыздын себеби эмнеде? Анан бул иш кандай алып баратасыз, бул ишти кандай жүрүп атат? Ошол боюнча айтсаңыз биздин көрүүчүлөргө кызыктуу. Негизи бунун баардыгын мен үй бүлөмдө кичинекей балагыман эле апам көп жапчы. Ошол апаман эле үйрөнүп алгам. Ушуну 10 жылдан бери буйрутмага жасап келебиз. Мисалы үчүн азыркы учурда айтат да баардыгы эле ой биз мындай нерсени жаппай калганбыз, жебейбиз депчи. Бирок бул негизи аябай андай мисалы үчүн могу жүгөрүлөр, эме жүгөрү да, күнгө бушкан, жайдын нуруна бушкан, прям ысыкта бушкан молочный жүгөрүлөр, сүт жүгөрүлөр. Ошол жеп көрсөңүздөр, даамы ошондой гана сакталат да. Азыркы жүгөрүлөр мисалы үчүн резинага окшоп калат, даамы мындай чыкпайт. Аны ошондой эле могу салаттар дагы, бадыраңдар, мисалы үчүн көп салаттарга туздалган бадырың кетет, аябай жакшы. Мисалы үчүн мурду көп канаган жаш балдарга дагы орто туздалыкта туздалган бадырыңды берсе, ошо мурду канаганда токтоп калат. Көбүнчө өспүрүм балдарда көп кездешет. Андан кийин могу салаттар любой заправкага, кетчуптарга караганда булар табигый болот. Эч нерсе ичине кошулбайт. Туз, ошо помидор, бадыраң аябай сонун мезгилде бушканда парникте эмес, жаратылыш өзү даяр кылып бушкан баардыгы азыктар ошондой да. Ошондуктан аябай даамы да өзгөчө жакшы болот. Көптөр домашний деп издеп келет. Мисалы үчүн могу өңүн карасаңыз эч нерсе кошулбайт, боектор кошулбайт. Өзү эле ошо гилярстын өзүнүн өңү. Шабдалы да ушундай. Караңыздарчы, могу кызыл шабдалы болот, ушундай өңү чыгат. Аябай мөмөсүн дагы суусун да ичсе болот. Бул негизи азыркы продуктларга караганда аябай таза, нукура келет. Андан кийин мындай аджикалар. Ачуу жакшы көргөндөр ушундай аджиканы өтө жакшы көрүп алып жейт. Себеби баардык тамактарга иштетсе болот, ачуу келет. Бизде бир эле ачуу ушул продукциябыз бар, калгандары баардыгы жаш балдар дагы жесе болот. Анан быйылкы аябай новинка болуп, аябай жакшы суроо талапка ээ болуп, өтө жакшы отзывдарды алып келди. Бул жерде мындай жүгөрү, жаш балдар өлө жакшы көрүп жейт экен муну. Аябай сонун. Жок, бул туздалган эмес, буну орозодо да жесе болот. Тузу бул жерде өтө аз. Мисалы үчүн ушулга бир эле чай кашык кошулат. Мисалы үчүн ушул эле пропорцияга туздалган бадырыңга 3 столовый ложка кошулат. Буга 1 эле кошулат. Ошондуктан бул туз бул жерде жөн эле маринад катары эле колдонулат. Азыр бизде мисалы үчүн компоттун мастер-класстары бар. 70 түрү негизи компот жабылды. Азыркы учурда ушул экөө эле калды. Салаттарында 7 түрү жабылчу, бирок азыр ошо 2 түрү, анан ушул туздалган бадырың жылда жабылат. Быйыл ушул көп объемдо жапкандар ушулар болду. Аябай жакшы көрүп, көп элдер алып, кайта-кайта жылдап алган клиенттерибиздин отзывынан ушул нерселер калды. Бул ушул эле новинка. Биз башында тааныштырганда мына ушул салаттардан, ушул компоттордон сырткары дагы сиздин колуңуздан ошол карын курдак, баш эт, аны менен катар быжы чыгат деп айтып калганбыз да. Буга чейин да тартканыбыз бар. Анан эми бүгүн ыйык Рамазан айына карата кардарлардын саны көп экен. Азыркы убакта Гүлшан айым жетишпей атыппыз өзүңүз,
Ошол боюнча айтсаңыз, аны дагы күндө жасап жетишкенге аракет кылып атасызбы же баягы келген клиенттердин, кардарлардын көптүгүнүн жетишпей калган учурлар болуп атабы? Биз эми дайыма свежий жасайбыз да, дайыма тез бат күндө жасалган үчүн кээрки күндөрү жасап жетишпей калабыз. Анан кийин баягы иши оор да анын. Мисалы үчүн быжыны кылыш үчүн биринчи ичегени оодарыш керек, баардык нерсени ичине салып, кайра баштан бышырып, аны фасовкага да убакыт кетет. Ошондуктан биз өтө көп объемда жасай албайбыз. Азыркы орозого дагы байланыштуу болгон үчүн, баардыгыбыз орозо болгон үчүн дагы бир аз эмебиз азайып калды. Объемун азайттык, бирок бизде дайыма ушундай күндө жасалат, күндө кечке чейин түгөтмөйүнчө жабылбайт. 8ден 10го чейин аралык бизде запаста бар, 8ге чейин иштейбиз, көбүнчөсү 7лерде түгөнүп калат. Биз Инстаграмда баракчабыз бар, Карын курдак деген, ошол жерге кирип сатып алса болот, заказ берсе болот, банкаларды келип алып кетсе болот, бирок алдын ала чалып коюш керек. Себеби көп продукциябыз, мисалы үчүн карын менен бычы баш даяр болбой калышы мүмкүн. Өзүнүн убакыт саатында бышып турат. Көбүнчөсү кечки, обед, жөн күндөрү түшкү тамактанууга, кечки тамактанууга даярдайбыз. Азыркы учурда ифтар ооз ачарга эле дайындап жатабыз. Ушул жүгөрүнү айтпадыңызбы? Бизде азыр көчөлөрдө кышында деле атайын жанагы бууга бышырып сатып атышат да жүгөрүлөрдүчү. Бирок алардын баазы кымбат. Бир штугу 100 сомдон, сиздики мен азыр суразам, ушул банка 400 сом турат экен. Мунун ичинде бир 10дон ашык жүгөрү бар экен. Бул жерде 8 болот, 8ден ашык батпайт экен. 8, анан онда кичинекейлер болот, 8,5 болот. Бирок орто эсеп менен 8 точно болот. Себеби бул жерде мынакей бир карыш жүгөрү да, андан чоң жүгөрүлөр батпайт экен. Анда өкөлүү болуп калат экен да. Ошого биз атайын ушундай заказ берип ушундай жүгөрүлөрдү алдырабыз. Мындай бир карыш 18-20 сантиметр, ичинде 8 болот. Ошондо жөн эсептегенде ар бир штук 50 сомдон айланат. Анан мен азыр компанияга кирип баягы компоттордун түрлөрүн көрдүк да. Эми биздин апаларыбыз жапкан компотторду билебиз. Ушул слива, кара өрүктөн, абрикостон, шабдалдан. Сизде бир өзгөчө компоттор турат да, роза гүл кошулган компоттор турат да. Алардын даамдары кандай болот экен? Ичкендер айтып көрөбү? Булардын даамдары абдан башкачараак экен. Ошол боюнча айтышкандар барбы? Бизде ушул көптөр айтат да, мен келинчегим сизге бир айга үйгө сизге белекке тапшырып кетейин, убактылуу сиз үйрөтүп коюңуз ушунун баарын жапкан деп көп мырзалар бизге кайрылышат. Ошолор үчүн биз атайын онлайн мастер-класстарды ачып койгонбуз. Онлайн түрлөр, салаттарды, компотторду баарын үйрөнсө болот. Эмнеге булар өзгөчө? Себеби жөнөкөй компоттор да бар. Мисалы үчүн могу шабдалы өзү эле да, эч нерсеси жок. Ушул шабдалы мята кошулганда азыркы тренд болуп жатат, мохито деп айтылат да. Мята кошулса эле мохито деп жатат. Андан кийин бунун жакшы сочетаниясы бар. Айкалыштары. Могу шабдалы менен жүзүм да өтө сонун айкалышат. Ошого окшогон айкалыштардын топтомдору аябай көп. Себеби бизде кардардар аябай көп нерсе талап кылат да. Мисалы үчүн мен жөнөкөй эле мындай гуляшты жегим келбейт, алча жегим келбейт деп ошондой улам биз баягы көп жылдан бери буйрутмага жапкан үчүн ар клиенттер менен сүйлөшүп отуруп көп рецепттер чыккан. Анан өзгөчөлүктөрү, мисалы үчүн буну эми үйдө деле жапса болот да. Сатып алганга жараша качественный, жакшы даам, өзгөчө даам тартуулагыбыз келет. Алар албетте бекер эмес, акылуу, бирок өтө арзан баада. Мисалы үчүн могу компоттор 500 сомго эле 70 түрүн үйрөнсө болот. 500 сомго. 500 сомго, бирок ал жерде кылдаттык менен айтып берилет. Мисалы үчүн компоттун 3 түрү, жабуу түрү жолун, сокторду кандай жапса болот, жана буну кайсыл жерде сакташ керек, эң удачный айкалыштарды дагы айтып кетебиз. Жана бардык нюанстарына бүт нюанстар айтылат да, ине жүнүнө чейин. Андан сырткары бизде салаттар, чайлар дагы бар. Андан мурку келгенде чайларга келгенсиздер, ошо чайдын дагы 20 түрү бар. Өзгөчө мен ушул тамак аш менен көп жылдан бери, негизи буну мен 20 жылдан бери жабамын, бирок буйрутмага 10 жылдан бери жабып келебиз. Дагы бир кызыктырган нерсе, азыр көпчүлүк жерде, ресторандарда
кадимки эле койдун башынан жакшынакай бир даамдарды чыгарып атат да. Анан өткөндө биз дагы бир тойканага барып жеп калганда, ал жерде дагы күндөн күнгө кардарлардын саны, жегендердин саны арбын болуп атыптыр да. А сиз дагы мына ошол койдун башын бышырып сатканыңызды билебиз. Ал кандай ыкмада бышырасыз? Анан бүгүнкү күндө барбы бышырып аткандарыңыз? Азырынча же аны токтоп турасызбы? Анын кандай бышыруу жолу менен албетте буну сыр болуп купуя сыр катары сактайбыз. Азыр болсо анын жөн өзгөчөлүгү бизде башкалардан, биздин башыбыздын өзгөчөлүгү ал өтө жумшак. Андан кийин маринадка бышкан үчүн аябай даамдуу болот. Андан дагы бир өтө сонун жери бар. Ал жерде баардык тиштери чагылат. Анан кулактарына чейин кезип, жууп, эстерин алып коебуз да. Ошол нерсени көп клиенттер баалап, үйдө жасаган үчүн дагы көп бизден келип алып кетишет. Бул жерде тазалык жакшы болгон үчүн, анан отто бышкан үчүн дагы. Анан эми акыркы суроом болсун. Ишиңизге ийгилик болсун, абдан жакшы. Анан сыр болбосо бул ушул продуктлар жылдын бир жылда сатылып бүтөбү? Сиз айттыңыз 4000ден ашык банка болчу деп. Же калып калабы кийинки жылга дагы? Биринчи жапкан жылы мен 500 штук эле жапканмын, баардыгынан жалпы эсеп менен. Өтүп кетеби, өтпөй калабы дегенде, анан сатылбай калабы десем, 1 айда эле түгөнүп калган да. Экинчи жылы 1,5 миң жаптым уже. Анда дагы калбай калды да. Анан азыр эми мына кампага батпай калган үчүн 4000 эле жабылды да. Ушундай кампадан 3 болчу. Азыр ушул 1 эле калды. И то жарымы бошоп калды. Анан негизи бул мындай экен да. Мына кыш жакшы болбогондуктан жай сатылды да. А негизи мурда дайым эле февраль учурунда түгөнүп калчу. Суук болгондо? Суук болгондо адам тамакты көп жейт, анан ушул жерлерде ушул нерселерге талап күчтүү болот экен да. Эгерде сиздер дагы ушундай салаттарды, же болбосо тамак ашты алгыңыздар кезде Гүлшан айымга түз кайрылып берсеңиздер болот. Бардык нерсени таап берет. Кампада эмне болсо, бардыгын таап бергенге аракет кылат. Ишиңизге ийгилик каалайлык. Бар болуңуз, орозоңуз кабыл болсун. Дагы да өзүңүз айткандай келечекте бир алдыга жылдырып, чоң бир кафе, ресторандарды иштетип, чоң бир ишканаларды ачыңыз. Бул эми сиздин тажрыйбаңыз бар канча жылдан бери. Буйруза мен ойлойм, ушул ишканаңыз ачылып калса, иши алдыга жүрөт деген ишеничтебиз. Атайын убактыңызды бөлүп бүгүн маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. 7 каналга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана сиздердин да ишиңиздер өркүндөй берсин, өнүгө берсин. Деги эле Кыргызстаныбыз эмес, бүткүл дүйнө тынччылык, аманчылыкта болсун. Ар дайым биз ошол өзүбүздүн мекенден чыккан өндүрүштөрдү колдойбуз. Ошондуктан сизди дагы ар дайым колдогонго даярбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушу менен коштошобуз. Аман туруңуздар.